Ассаламу алейкум. Урматтуу калайык калк, силер менен мен Тимур Махмудов. Эртең 17 август 2020 жылкы саат 14:00 өтө турган кредиттер боюнча жыйналыш. Ошол жыйналышка азыр Элет Көйгөйүнүн коомдук бирикмесинин юристи кайсы арыздар даярдаганыбыз боюнча силерге маалымат билдирип өтөт. Өзүбүздү тааныштырып айтып өтөсүзбү? Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда баарыбызга өтө көйгөйлүү маселе жаратып аткан ушу кредит маселеси болуп атат. Ошол маселеге тийиштүү ушу аз да болсо деген кыргыз эли үчүн, кыйналган адамдар үчүн бир иштерди жасайлык деген ойдобуз, баарыбыз биригип. Азыркы учурда эртеңки координациялык жыйынга өзүбүздүн арызыбызды кайрылдык элек, сиздердин атыңардан жана биздердин атыбыздан. Ошону биз сиздерге азыр ошол арызды сиздер менен чогуу таанышсакпы дейм. Координациялык жыйынга Элет Көйгөйү коомдук бирикмесинин атынан Кыргыз Республикасынын көйгөй жараткан кредит маселеси боюнча 200дөн ашык, андан да көбүрөөк жарандардын кайрылуусунан биз арыз даярдадык. Пандемия, COVID-19 учурунда банктар тарабынан өздөрүнүн кардарларына алынган насыяларды проценти менен төлөп бергиле деген талаптарды кое баштады. Ал баарыбызга эле маалымдуу. Элет Көйгөйү коомдук бирикмесинин Кыргызстандагы саясий абал курчуп кетпеси үчүн ар кандай күчтөр элди бөлүп жарбастан ошо башка дагы бир нукка буруп кетпестиктин алдын алуу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешине кайрылганбыз. 15 июлда 2020 жылы. Кайрылууда 6% пайыздан 40%ке чейин 100 000 сомдон 2 миллион сомго чейинки чакан жана орто бизнестер үчүн 6 айлык мөөнөткө узартып, жана да эч кандай пайызы жок кылып банктардын элдерге жардам беришин суранганбыз. 6 ай аралыгында пандемия учурунда проценттер, пениялар, штрафтар эч кандай өспөстөн кыйналып аткан кыргыз элине алар жардам беришин өтүнгөнбүз. 15 июль 2020 жылы Коопсуздук кеңештин жообун пандемияга байланыштуу координациялык жыйын уюштура албайбыз деп бизге төмөнкүчө жооп кайтарды. Пандемия, COVID-19 коронавирустук инфекциянын жайылышын болтурбоо жана социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча чараларды көрүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин бир нече жыйналыштары өткөрүлүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынган деген жоопту уктук. Бизге кайрылган 200дөй жарандардын кайрылуусунда кредиттери узартып берет, бирок проценттерин жоюшкан жок. Ошонун негизинде экинчи ирет 9 августта 603 номер менен биз төмөнкү министрлерге кайрылдык. Биринчи Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековго кайрылдык, Коопсуздук советтин секретары Сагынбаевга кайрылдык, Национальный банктын төрагасы Абдугуловго кайрылдык, Ички иштер министри Жуншалиевге кайрылдык, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасы Опунбаевга кайрылдык, Жогорку соттун төрайымы Калиевага кайрылдык, Каражат министри Жээнбаевага кайрылдык, экономика министри Мукамбетовго, башкы прокурор Жамшитовго, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кочкоровго, президенттин алдындагы экономика жана финансы стратегия өнүктүрүү бөлүмүнө кайрылдык. Пандемия учурунда бүт дүйнө жүзүндө экономикалык кризис каптап турганда, Кыргызстандын коммерциялык жана микрофинансылык компаниялардын ээлери болгон чириген байлардын ушул учурда элине жардам бербестен, тескерисинче кыйналган жана ооруган элин мүнкүрөтүп, пайыздарын, үстөктөрүн төлө түшүп, капчыктарын толтурганды максат кылууда. Бул биздин биринчи жолку кайрылуубуз эмес. Элдин үнүн угузуш үчүн көптөгөн аракеттерди жасадык.
Бирок биздин аткаминерлер кыйналган элдин кызыкчылыгын алдыга койбой, жеп жутуп элдин үстүнөн жашаган чириген байлардын кызыкчылыктарын ойлоп да коргоп да отурушат азыркы учурда. Бул да болсо президенттин элдин алдында ишенбеген, элин ойлонбогондой кылып көрсөтүп жатышат. Бул жолу элге кайрыгер мамиле кыла турган болсо, жеке коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын үстүнө сотко кайрылууга аргасызбыз. Элдердин укугун тебелегенге байланыштуу өйдө айтылып кеткендей, министрликтин жана соттун төрайымы кызматтын алуусуна талап кылабыз. Биз ушундай кайрылуу менен арыз даярдап, эртеңки жыйналышта баарыңыздарды күтөбүз. Сиздердин бизге көңүл бурганыңар үчүн рахмат, терең ыраазычылык. Саламатсыңар урматтуу Facebook көрөрмандар жана кыргыз элим. Мен ушул 9 августта 2020 жылы 603 сандуу кат менен тааныштырып кетким келет. Бул катты биз ошол бардык жогору бийликтерге кетиргенбиз. Бул 11 жерге. Биринчи президент Жээнбековго, экинчи секретарь Совета безопасности Сагынбаевга, үчүнчү председатель Национального банка Абдугуловго, төртүнчү министр социального развития Кочкоровго, бешинчи Жунушалиевге, МВДга, председатель Национального безопасности Опумбаевга, председатель Верховного суда Калиевага, Министерства финансов Жээнбаевага, отдел стратегического развития экономики и финансового аппарата президента Кыргызской республики, министр экономики Мукамбетовга, генеральный прокурор Жамшимитовга. Бул расмий элеткөйгө коомдук бирикменин каты. Мен силерге ошол кыска эмес, ушул баардыгын толугу менен окуп берейин. Эмне деп жазганбыз? Мазмуну. Поводом нашего обращения общественного объединения «Элеткөйгөйү» послужило сложившееся обстоятельства пандемии 2020 года COVID-19 от 27 марта 2020 года. Было объявлено карантин и введен чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Обращались в Совет Безопасности Сагынбаеву Дамир Казакпаевичу о том, что он собрал координационный совет с межведомствами, государственными органами от 16.07.2020 года к 14.00 местного времени. Однако Сагынбаев Дамир Казакпаевич, ссылаясь от 08С136945 ответ от 15.06.2020 года, чечимдердин ишке ашырылышы туруктуу негизде контролдо жүргүзүлүүдө, был ответ. Поступило нам такие ответы. Нами было указано заявление о том, что от 6% до 40%, также от 100 тысяч до 2 миллионов во время пандемии чрезвычайного положения мы просили рассмотреть никакие пени, штрафы, начисление процентов не должно быть. Согласно законам Кыргызской Республики, утвержденным Национальным банком, если учитывать, что написано в договорах во время во всех коммерческих банках, микрокредитных компаниях, договорах указывается форс-мажорные обстоятельства. Условия об обстоятельствах непосредственно силы форс-мажор, в том числе указанной эпидемии, подчеркивается, что стороны обязаны, первое, но уведомив друг друга об этом событии, подтвердить документально. Это наши люди делали. По рекомендации Нацбанка предоставлять отсрочки от кредитов 18.03.2020 года. Не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи. Не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе пени. Это бы. Вышеуказанные обстоятельства на основании договора и постановления Национального банка, коммерческие банки и микрокредитные компании не подчиняются утвержденным от 18.03.2020 года не начислять проценты и пени от основной суммы платежа и штрафы. При таких случаях обратить внимание, проверить вышеуказанных банкиров,
если проверить банкиров, обнаружится ли более 40% накрутки. По нашим данным, имеется более 100 обращений, которые продлевают на 3, на 6 месяцев, обновляя графики погашения с условных, везде начисляются проценты. Мы считаем, что это незаконно. Дальнейшие шаги общественного электроюгою намерение подать в суд тех банкиров. По факту прошу вас поддержать в суде в интересах народа Кыргызской Республики и законности. Избегая судебных волокитов, еще раз обращаемся к вам, как председатель правления Элеткойгойлу Алыкулова Марипа Мухамбетовна и член правления Махмудов Темир Шабанович, немедленно собрать координационный совет. В нашем государстве зарегистрировано разных количеств НПО и НКО, которые имеют сотрудничество с западными демократическими странами, и они могут подать в суд государства Кыргызской Республики и избежать, учитывая политические обстановки в нашем государстве. 17 августа 2020 года, 14:00 местного времени, по вышеуказанным вопросам просим провести координационный совет, собрание, то есть пригласить директоров коммерческих банков и микрокредитных компаний. С уважением, вас, Алыкулова Марипа Мухамбетовна, председатель правления Элеткойгою, член правления Элеткойгою Махмудов Тимур Шабанович. Рахмат. Бұл каттын биз бүгүнкү күндө Национальный банктан жообун алдык. Жоопту баягы эле болуп атат. Эми эртеңки Кудайым буйрса 17 августта боло турган координационный советти күтөбүз саат 2-де. Андан тышкары мен силерге муну көргөзүп кетким келет. Көбү ишенбей да коюшу ыктымал, бирок мен силерге муну көргөзөйүн. Бизге 200дөн ашык азыр колубузда мына бүгүнкү күндө тийди. Түнү менен дагы келатат. Биз анын баарысын Excel'ге салып уже даярдап атабыз. Ноутбукка түшүрдүк, компьютерге түшүрдүк. Андан тышкары бизде Telegram группасында мониторинг кредиттер боюнча деп биз март айынан бери мониторинг кылабыз. Бул жерде 8000 договорлар бар. 8000 кишинин договору. Телефон номерлери менен, паспортный копиялар менен. Мен эмнени айтып кетким келет? Кыргызстанда азыркы акыбалга жараша бийлик тараптан биз телефон чалганда жооп берип атышат. Биз бардык нерсени кылдык. Элге аябай проценттерди мындай айтканда накрутка кылган жок. Жана ошондой эле бардыгы сонун деп атат. Бирок ал сонун эмес. Карапайым эл керек болсо азыр 60 000, 100 000, 200 000 сомдорун төлөй албайт. Не себептен? Анткени 27 марттан баштап мына азыркы учурга чейин соода жок. Бардык жерде токтолгон. Мындай айтканда пандемияга карата келген каражаттарды ошо карапайым кыргыз элине ушул кредиттерди ушу биз жазып аткан эшмат ташмат болобу ошол куурап аткан элдин кредиттерин жаап мындай айтканда өзүңөр эле ушул мамлекеттик бийлик төгүп берип койсо какшатпайлы жакшы болмок. Биз бир эле жолу кайрылган жокпуз. Мына юрист айтып кетти. 1, 2, 3, 4, 5 биздин каттарыбыз тынбайт. Биз керек болсо бүт бардык нерсеге барабыз. Вплоть да немесин бардыгын отставкага кетсин, бүт бардыгы кетсин деп требовать этебиз. Моралдык укугубуз бар требовать эткенге. Урматтуу калайык калк, ушул посту бөлүшүп коюңуздарды суранып кетет элек. Эртең биз Элеткөйгөй коомдук бирикмесинин мүчөлөрү ар бирибиз эртеңден баштап ушул 9 ведомство кайрылган болчубуз. Ушул министрчиликтен баарына эртеңден баштап саат 9-тан баштап 12-ге чейин чалабыз. Эми 30 жылда өмүрүндө бир жолу ушул бийликте отургандар, өмүрүндө бир жолу булар элге ушундай кыйын учурда өздөрүнүн бир мамилесин көрсөтүп коет экен деген ойдобуз. Көңүл буруп койгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат.